Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Медеткан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз сизди бүгүн эфирге чакырганыбыздын себеби бул өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Кече жакында сиздин Акпресс маалымат агенттигине чыккан маегиңизди окуп, бүгүнкү күндө кыргыз элинин уйчу кур эмес экен. Биздин ушул бүгүнкү элге деген акыл насаатын айтчу, мыйзамдуулукту тереңирээк түшүндүрүп берчү аксакалдарыбыз бар экенине коомчулук абдан кубанып жатышат. Анда бүгүн биздин эфир аркылуу дагы ушул бүгүнкү күндөгү саясий абалга өз пикириңизди калтырып кетсеңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргызстандыктар, октябрдын башында жогорку кеңешке өткөн шайлоонун негизинде республикабызда башаламандыктар болду. Нааразы болгон эл өзүнүн ой пикирин түшүндүрүш үчүн бийликке үнүн чыгарды. Бийлик айтылган элдин үнүн ого алган жок. Ошого туура баа бере алган жок. Шайлоо жакшы өттү, эч кандай закон бузуулар болгон жок деп көз боемолук сөздөрдү айтып отуруп, мына элдин, шайлоочулардын, өзгөчө жаштардын кыжырына тийип алып, мына акыры ушул октябрь айынын башындагы күндөргө туш келип отурабыз. Эгерде биздин борбордук шайлоо комиссиясы, биздин өкмөт ушу шайлоону туура өткөрүүгө аракет кылган жана башка бийлик башындагылар шайлоонун туура эмес өткөндүгүн башынан эле мойнуна алып, ушундай жыйынтык чыгарганда октябрь айындагы массалык түрдөгү элдин кыжыры келген демонстрациялар, митингдер, башаламандыктар болбойт эле. Мына ушундай акыбалга алып келген, мен ачык эле айтып коеюн, бул менин өзүмдүн жеке оюм. Биздин борбордук шайлоо комиссиясы, биздин бийлик болгондо дагы бийликтин бардык бутагы, президентибиз, жогорку кеңешибиз, өкмөтүбүз, жергиликтүү бийликтер, анан партиялар. Ошол шайлоого катышкан партиялар. Эң эле биринчи иретте силер ушундай закон бузууга баргыла деп бийлик башынан эч ким партияларга айткан жок. Партиялар каяктагы өздөрүнүн шайлоочуларына өзүнүн программасын, өзүнүн уставын, өзүнүн алдына койгон максаттарын айтпастан, элдин кыйынчылыгынан, өзгөчө быйылкы пандемиянын убагындагы финансылык, экономикалык кыйынчылыктардын негизинде элдин турмушунун жакырдашынан пайдаланып, ошолорду сатып алууга анча мынча акча берип, элдин абийирин кетирип, элдин ар намысын кетирип, ошол элдин ар намысын акчага сатып алууга болгон аракеттеринин негизи мына ушул бүгүнкү болгон Бишкектеги жана жер-жердеги болгон нааразычылыктар, башаламандыктар. Ошондо биз элге ачыгын айтып кетишибиз керек. Себеби бул биздин Кыргызстандагы болгон биринчи шайлоо эмес, бул акыркы шайлоо эмес. Биздеги кыргызстандыктар, биздин бийлигибиз, бийлик башындагылар өзүбүздүн кетирген 30 жылдагы кемчиликтерибизден туура жыйынтык чыгара албай келатабыз. Эгерде ушул туура жыйынтык чыгара турган болсок, 2005 жылкы парламенттик шайлоо, ошонун негизи, ошондогу болгон закон бузуулардын негизинде 24 апрелдеги мамлекеттик төңкөрүш ошондо болгон. 23 март 2005 жылы сессиянын биринчи күнү башталды. Шайлоо бүттү, мына жаңы депутаттар келди, булар өзүнүн мандатын алды. Биринчи күнү 23 мартта сессияга чогулушту. 24 мартта элдин болгон нааразычылыгынын негизинде ошол мезгилдеги иштеген президент Акаев республиканы таштап качып кетүүгө аргасыз болду. Бул элдин ошол болгон адилетсиздикке болгон нааразылыгынын негизиндеги болгон элдин мына биздин бийликтин өткөрүп жаткан саясатына, шайлоонун туура эмес, таза эмес өткөндүгүнө болгон нааразылыктын негизи болду. Биз жок дегенде ошондон анан 2010 жылкы болгон апрель айындагы биздин республикадагы болгон ошо башаламандыктан бир жыйынтык чыгарышыбыз керек эле да.
ушул 2020 жылкы шайлоону таза өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар эле да. Себеби эл президент өзү баш болуп айтып жатты. Мына быйылкы шайлоону таза өткөрөбүз деп. Сооронбай Шарипович канча айтты. Мына мен болгон закондордун бардыгын тең, кандай гана закондорду кааласаңар ушу шайлоону таза өткөрүү үчүн жогорку кеңеш аркылуу өткөрүп берем деди. Мына мен өзүм президент катары бардык менден тийиштүү нерселердин бардыгын тең жасап берейин деди. Ал киши өзүнүн сөзүнө турду. А законду бузган, нааразылык алып келген ким болду? Биздин ошо партияларыбыз болду. Биздин ошо шайлоого чыккан биздин кандидаттарыбыз болду. Элди сатып алууга болсо болот экен. Бийликти колдонуп туруп, элдин колун толгоп туруп, каалагандай добуш бердирип алса болот экен. Законду бузуп туруп, шайлоону өткөрүп алса болот экен деген акылсыздык, элди сыйлабагандык, акчанын күчүнө, билектин күчүнө ишенгендиктин негизи мына ушул болуп жатат. Кыргызстанда, урматтуу кыргызстандыктар, мен айтып коеюн, эч убакта закон бузуу менен бийликке келүү мүмкүн эмес. Бийликке келүү мүмкүн айрым убактарда, кыска убакта. Бирок ошонун акыры келип, баары бир бийликти бузуп, законду бузуп бийликке келгендердин арты кууш болот, кыска болот. Алардын перспективасы болбойт. Алардын саясий өмүрү, саясий жашоосу, саясий ийгилиги өтө кыска болот. Себеби биздин элибиз кылым карытып келе жаткан эл. Биздин элибиз эч убакта адилетсиздикке, эч убакта адамдын ар намысын кетирүүгө, адамдын ар намысын басмырлоого жол бербей келген эл. Ошон үчүн биз мына кылымдар бою келе жатабыз. Ошон үчүн биздин тарыхыбыз 3000 жылдык тарыхыбыз бар. Ошон үчүн ошо Орто Азия элдеринин ичинде эң байыркы эл болуп мына кыргыздар биз саналабыз. Биздин ар намысыбыз биринчи орунда турат. Намысын эң алдыга койгон улуу кыргыз эл. Айланайындар, ушуну туура түшүнсөңөр, ким гана бийликке аракет кылбасын, ким гана бийликтин туу чокусуна жетүүгө үмүт кылбасын, ошол бийликтин башына келиш үчүн закондуу жол менен келгиле. Элиңерди ишендиргиле. Элиңердин алдында эмгегиңерди көргөзгүлө. Ошондо эл өзү колдоп берет. Эгерде элдин колун толгоп туруп, кандайдыр бир кыска мөөнөткө, айрым бир мезгилдерде бийликке келип алсаңар, аны эл кабыл албай коет. Бул бүгүн эле эмес, мына 30 жылдын ичинде, мурдакы илгерки тарыхыбызды айтпаганда, 30 жылдын ичинде кийинки эгемендүүлүк мезгилинде кыргыз эли муну бир нече жолу көргөздү. Ошондуктан биздин алдыбызда дагы жаңы шайлоолор турат. Себеби 4 октябрдагы өткөн шайлоонун жыйынтыгы туура эместигинен бул шайлоо законсуз деп табылды. Бул шайлоонун жыйынтыгы отменить этилди, алынып ташталды. Демек, эртеби, кечпи, бүгүнбү, эртеңби, баары бир жаңы шайлоо жөнүндө, парламенттик шайлоо жөнүндө, андан кийинки башка шайлоолор жөнүндө баары бир биз ошого барабыз, ошол жөнүндө закон кабыл алынат. Биздин алдыбыздагы турган максат эми мынау республикадагы стабилдүүлүктү, закондуулукту орнотуу, элдин биримдигин сактап калуу. Мына ошого келгенде мен дагы бир нерсени айта кетейин. 2005 жылкы, 2010 жылкы республикадагы болгон окуялардын негизинде ошол мезгилдеги мамлекет башчылары, президенттерибиз экөө эки жакта качып жүрөт. Бирөө Москвада болсо, бирөө Белоруссияда жүрөт. Сооронбай Шариповичтин бир артыкчылыгы болду, кетирген кемчиликтери көп. Аны ал киши өзү да бүгүн түшүнүп жатат. Элдин алдында мен ойлойм, Сооронбай Шарипович болгон кемчиликтерди дагы, өзгөчөлүктөрдү дагы, эмчини республика ушундай акыбалга келип калды, аны өзү элге түшүндүрүп айтат. Антип айтпаса болбойт. Бирок чоң өзгөчөлүгү мына республикадан качкан жок. Республикада башаламандык болгон мезгилде кан төгүүгө жеткирген жок. Тез аранын ичинде республикада, ошонун ичинде Борбор калабыз Бишкекте тартипти тез орнотууга бардык аракеттерин жасап жатат.
Мен кайрылар элем. Сооронбай Шарипович, сиз эл тарабынан шайланган биздин Кыргыз Республиканын президентисиз. Азыркы күндөрдө мына Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президенти катары легитимдүү бийлик башындагы өкмөт мамлекет башчысы ошол Сооронбай Шарипович Жээнбеков деп биздин коңшуларыбыз, башка мамлекеттер, эл аралык уюмдар мына Европа биримдиги официально өздөрүнүн ой пикирин ачык айтып жатышат. Бийлик талашкандар, мен бийликке келсем, мен президент болсом дегендерге мен айтарым мындай. Президенттик кызмат бирөө эле. Ошого аракет кылгандар, ошого жетсем дегендер көп. Бийлик башына, президенттик должностка жалаң гана закондун жолу менен келүүгө аракет кылгыла. Андан башка биздин Кыргызстанда өтпөйт. Мен кайрылар элем, Сооронбай Шарипович, мына азыр кийинки 2-3 күндөн бери жасап жаткан аракетиңерди мен колдойм. Республикадагы тынчтыкты сактап калууга, стабилдештирүүгө, элдин биримдиги мындан ары дагы чыңдап, мындан ары дагы биримдиги сарта берсин деген жасап жаткан аракеттериңерди мен колдойм. Биздин жогорку кеңешке кайрылам. Силердин полномочияңар азыр бүтө элек. Конституцияны жакшылап карасаңар, силердин полномочияңар жаңы парламент шайланып келип, ошол биринчи сессияны өткөргөн күнү гана силердин полномочияңар бүтөт. Ошол республикада бийлик башы бизде өтө начарлап турган мезгилде, бийлик башы калчылдап турган мезгилде президент, жогорку кеңеш, жаңы шайланган өкмөт башы жана өкмөт ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарда туруп, ошондой эле жергиликтүү бийликтин бардыгы ар кимдер өзүңөрдүн ордуңарда туруп, биздеги стабилдүүлүктү кармап беришиңер керек. Жаңы шайлоону өткөрүшүбүз керек. Качан өткөрөт жаңы шайлоо? Кандай тартипте өтөт? Кандай принцип менен өтөт? Бул жөнүндө азыр ар түркүн жолугушуулар болуп жатат, кеңештер болуп жатат. Ошолордун бардыгын угуп туруп, каршыларындагы, калыстарындагы ортого салып, бир ой пикирге келип туруп, анан кийин шайлоого барышыбыз керек. Оппозициядан коркпош керек. Башка сөз, сенин ой пикириңе туура келбеген ой пикирди айткан кишилерди жаман көрбөш керек. Себеби ошо башка ой пикир айткан кишилердин оюнда, пикиринде дагы рациональный нерселер бар. Рациональный данектер бар. Ошону уга билелик. Себеби оппозиция дагы биздин Кыргызстандын эли. Позиция дагы Кыргызстандын эли. Бийликте жүргөндөр да, бийликтен алыштар дагы Кыргызстандын жарандары. Бардыгыбыздын оюбуз, бардыгыбыздын тилегибиз ошо республикабызда тынчтыкты сактап калуу, элдин биримдигин бөлбөө, регион кылып, түндүк, түштүк, батыш, чыгыш кылып бөлбөө, ошого жол бербөөдө турат. Биз кыргыздар титулный улутпуз. Кыргызстандагы бүт кайсыл гана улуттун жарандары болбосун, бул Кыргызстандын жарандары. Кайсыл гана улуттун адамы болбосун, кайсыл гана диндин адамы болбосун, бул кыргызстандыктар. Биз кыргыз эли, кыргыздар айланайындар. Ошол улут, титулдуу улут катары Кыргызстандагы жашап жаткан бардык улуттардын тагдыры жөнүндө, ошолордун тынчтыгы жөнүндө, ошолордун келечеги жөнүндө, ошолордун бакубат турмушта жашоо жөнүндөгү болгон аракет үмүтүнө биз жооп беребиз. Биз ошого жооп беребиз, бүт дүйнө алдында жооп беребиз. Себеби биз кыргызбыз. Себеби биз кыргызстандыкпыз. Мен айтайын дегеним ушул. Президент баш болуп, жогорку кеңеш баш болуп, өкмөт баш болуп, жергиликтүү бийликтин бардыгы бүтүн кыргызстандар айланайындар. Ошол оор мезгилден чыгып кетиш үчүн бирибиз уга билелик. Бирибиз түшүнө билелик. Тескери сөз айткан кишини душман көрбөйлүк. Ал эми мезгилдин оордугунан пайдаланып, бийликти тартып алууга аракет кылып, элди бөлүп жарып,
өзүнүн бир жакындарынын, тууган тушкандарынын же болбосо партиялаштарынын колдоосу менен бийликке келе калам дегендер бул суу кечпеген ой, суу кечпеген аракет. Кыргызстанды эгерде сактап калабыз дей турган болсок, кыргыз элинин биригимдигин мындан ары сактап калабыз дей турган болсок, баардыгыбыз, улуубуз да, кичүүбүз дагы, жаш баладан баштап улуу аксакалдарга чейин, жөнөкөй жарандан баштап Кыргыз Республикасынын президентине чейин закондун талаашына келелик. Республикабызды сактап калалык. Мына ошого келгенде дагы кайрылып айтып коеюн. Сооронбай Шарипович, ордуңузга отуруңуз. Мен бул сөздү бир жолу айткан жокмун. Мен өзүңдү издеп жүрдүм. Канча жолу аракет жасадым жолугуп өзүмдүн оюмду айтууга. Кийинки убактарда мен радиодон, телевидениеден, газет, журналдардан өзүмдүн оюмду ачык айтып жатам. Бийлик башындагылар бийликке аракет кылып, элдин ишенимин алып келдиңер. А эми элдин арасында мынандай нааразылык пайда болуп жатканда эмне үчүн дайныңарды таптырбай качып кетип жатасыңар? Ал туура болбойт. Бийликте жүргөндө сый сыпатты көрүп, элдин алдында галстук тагынып жакшынакай жүрүш бул жеңил. Кыйынчыл оор мезгил келгенде ошол кыйынчылыкты көтөрө билүү, ошол кыйынчылыкка токтой билүү, ошол башаламандык болуп жаткан, ошону жасап жаткан элге, күчтөргө туура түшүндүрүп, ай баарыбыз мына бир мамлекетте турабыз, ушул мамлекетибизди сактап калалык деп ой айткандан коркпой элдин алдына чыккан жүрөктүү, билимдүү, акыл эстүү бизге жетекчилер керек. Шайлоо, парламенттик шайлоо мурда өтөбү, жана башкасы болобу, муну акылдашалык, ортого салалык, закон негизинде өткөрөлүк. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.